Рабиев Абытали ағайдың дарвазасынан кіріп кетті аз. Бұл қошынасыныкі. Елдер бұлар өздерін эвакуация қылышқан. Елдер тапқан машинеге чыға қойып, ошентип балдарын эвакуация қылышқандар. Мен сіздерге анығырақ болуш үшін түшүндүрүп айтайын. Мынау наркы тарап Тажикстан уже. Мына Дария көріп тұрасыздар, мына Дариядан. Дарияның бойында бар. Бұл керекті документтерін дағы толық алғанға үлгірген емес та. Күйгені күйіп кеткен. Мен мұндай болышында чымды ойлаған емесмін деп. Мұрдағы дайлап алу, не өтіп кетеді деп, не қандек. Бұлар үйге атышыны мен еш білбеймін. Бұл немен чигараның қарғап қалыш керек та уже дейін. Бүгінді баштап, тазылау үйреттерек, іштерге кірішіп, не қылып, іште баштайым. Стальва трансформаторлар көрініп тұрады да. О, көріп тұрбайсың мына здание. Кеш атқылаған идет, да? О жерден атқылаған олар, да? Ошолар. Примерно, ана машина өткен бар, ошол жерден атқан да олар, шы? Ала жақын жерден эле экен. Ооба. Азыр чыгат. Өрүп калып турбайбы? Аркасы, да? Ошо асфальт жолдун алдында турганда олар, шы? Мына унаа өткөн жер. Ооба, ошол жерде. Мына тажиктердин насос станциясы, суу насосы. Ошо видеодо ана шу көрүнөт, мыначы, насос станциясы ичинде ушул жерде сталба көрүнөт. Да, Джонумуза. Боя кайган Алмания. Буза. Бешудаску! Як тайга, буда. Як тайга ise шахматный буза. Шай айсınız буза як тайга. Көрдүңүздөр да. Аткылаган наркы бетинен чачырандысы чыгып кеткен. Ошондо булар бул жактан да аткылаган. О, бусикке атпайбы? Маршруттук такси бусикке айтып билбейм, ошол тарап тажик. Айылы. Бул ошо ачык жерлерде барып, ошол жерден көрүнгөн жерден аткылай берген да. Мынакей жерде керектүү иш кагаздарынын файлдарынан темирлер гана калыптыр. Башкасы бардыгы күлгө айланыптыр, күлгө. Бул жерде азыр мамлекет бизге коопсуздукту не кылып берсе, кепилдик кылып берсе, биз ушул жерден кетпей, ушул жерде чыгарачы болуп туруп беребиз. Мен өзүм үчүн не кылам? Бала чака айылда эл журттардагы эле ушундай ойдо болуш керек. Кыргыз жерин сактап калганга. Мына дарбазадан киргенде мына биринчи оң колдогу үй бул жаңы салынган 2005 болуш керек, а? 2005-2006 жылдары ушул мына 2 комнат болуп, ички тышкы болуп салынган. Андан ары могу жерде эски мындан мурдараак салынган үй бар эле, бул дагы 2 комнаталуу, ички тышкы, анан могу жерде сөрүсү бар, дача сөрү деп коебуз. Анын асты могу жерден тип чыгып, шу сөрүгө отурат элең. Бул жерде ошол үйүнө кирген эшик бар эле. Эшиктен киргенде ал жерде чакан кухняча кылып уюштурган эле, кухня сымал. Ал жерде муздаткыч, печка, тамак ысыта турган ушундай азык түлүк койгон жер болгон. Андан ичкиңгиси бул
Ошо мейманкана кылып, былтыр 2 жыл мурда ошол кызын узатып той бергенде ушул жерди бүтүрүп, эми гана ушул жакшы жашоого жетинип, эми эч кимден эч нерсе сурабай турган болуп, жакшы жашоого жеткенде монтип каргашалуу окуя болуп, бардыгынан кол жууп отурат. Сервистери бар болчу, ушинтип эми гана жакшы жашоого. Мугалимдин, жөнөкөй мугалимдин ушул даражага жетиши өзүңүздөр байкасаңыздар керек, э? Канча убакыт кетерин, айлык менен, башка менен. Бүгүнкү күндө мынтип ачык асманда мына. Ачык асманда калуусу аябай өкүнүчтүү. Колуңуздардан келсе, ушул экранда көрсөтүлгөн номерге чалып, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды колуңуздар сунасыздар деген ойдомун. Балким бирөөгө бөлүшүп жеткирип койсоңуздар да болот. Ооба, өкмөт куруп берем дептир. Бирок биз да жардам колу сунсак. Үй курулуп бүткөн менен гана толук эмес, анын ичиндеги канча жылдык мээнеттер бар. Ал учурда миграциялап жүрүп, үйүн толук ремонт кылып бүткөн, бирок өзү көрө элек үйлөр күйүп кетти. Ошондуктан жалпы Кыргызстан жардам колун сунам дегендерге жолубуз ачык. Ошо экранда көрсөтүлгөн номерге байланышып сурасаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыргызстаныбызда тынчтык өкүм сүрүп, дайым асманыбыз ачык болсун.